Бектеке атындагы жалпы орто билим берүү мектеби башталгыч классынын мугалими Исака Нуриза Жеңишовна. Адабий окуу 3-класс. Жагымдуу маанай. Балдар, баарыбызга бири-бирибизге жагымдуу маанай каалайм. Ушундай быйтыкчаларда бири-бирибизге күлүп, жылмайып, жагымдуу маанай каалайм баарыңарга. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы төө менен кумурска. Сабагыбыздын максаты кумурска менен төө жөнүндөгү жумок менен таанышып, эмгекчилдик жана жалкоолук жөнүндө ой бөлүшөбүз. Боорукерлик жана мээримдүүлүк жакшы сапат экенин билебиз. Эмгекчил болууга тарбиялайбыз. Анда эмесе жомокту кулак салып уккула. Төө менен кумурска. Бир кезде төө менен кумурска биринин тилин бири жакшы билишчү экен. Көк жалбыракка чоң тоюп алган төө кумурсканы шылдыңдаптыр. Эй, шорду, эмнеге мынча жанталашасың? Айланаңды карачы, баары чачылып жатпайбы? Каалаганча же ич, анан укта. Ушуну да билбейсиң? Мээң жок турбайбы? Кумурска төөнүн акылсыздыгын сезип, шордуну аятта, көп кеңеш айттерди айтат. Бирок төө кеңешти уккусу да келбейт. Оюнча тайтактап, коонап жүрө берет. Бекерчиликтен аябай семирет, семизинен көзүнө эч нерсе көрүнбөйт. Эмгекке көнгөн кумурска жайды жайлай, үйүн тазалайт, бузулган жерин оңдойт, кампаларын түрдү-данга толтуруп алып, кыштын келишин күтөт. 4 мезгил алмашып кыш да келет. Жердин бетин аппак кар, көк муз каптайт. Кумурска болсо жылуу үйүнө небак кирип кеткен. Төө азырынча каңгып жүрүп калган. Ар кайсы кеткенден оозун сайдырып, тикенек жеди, карагандын башын кажылады, жантак көрсө жата калып оттоду. Кар калыңдаганда алар да табылбады. Шайы огондо кумурскадан акыл сурады. Айланайын кумурска, бир арга тап, бөөдө өлүп калат окшойм. Буркурап ыйлагандай болсо көзүнүн жашын мөндүрлөп төгүлөт. Кумурска акылсыз төөгө ошондо мындай деген кеңешин бериптир. Сен бул кебетең менен өзүнчө жан сактай албайсың. Бирөөнүн акылын угуп, айдаганына көнсөң жаның калат. Төө бир аз жандана түшүп, кумурскадан дагы өтүнөт. Оюңду аягына чык, акылманым, айткандай болоюн, деп жалбарат. Эми төө, дептир кумурска. Сени бир батырса адам гана батырат. Башка айбанаттуудан сага каралашары жок. Алардын да көбү сен сыяктуу. Тайралаңдап чуркаган бойдон төө адамга келет. Адам болсо эч капарсыз жыты буркураган чөптөрүн жеп жаткан болот. Чөгүп жатып келген себебин төө ага түшүндүрөт. Ким кандай шарт менен жибергендигин да айтат. Кумурсканы адам баштан эле жакшы көрчү экен. Көрсө адамга да көп пайдасын тийгизиптир. Адам көпкө ойлонуп туруп, мындай деп кесе сүйлөйт. Менде баардыгы бар. Сени сактап калуу колумдан келет. Бир гана шарт иштешиң керек. Уккан кулагына ишенбей төө делдее түшөт. Бир окумда эс акылын жыйып, мен макулмун, деп башын ийет. Ийилген башын адам нокто катат. Ошол күндөн баштап төө адамдын акылы менен жашап калыптыр. Бир гана жаман жери кайрылып барып кумурскага рахматын айтпаптыр. Акылсыз төөдө акылдуу кумурска жакшы деген да ошондон бери калыптыр. Анда эмесе балдар, кумурска кандай каарман экен? Кичинекей, эмгекчил, боорукер, жакшы дос экен, Ал эми төө жөнүндө эмне айта аласыңар? Туура айтасыңар балдар. Абдан чоң, жалкоо, акылсыз жаныбар экен. Анда эмесе балдар, баарыбыз суроолорго жооп беребиз. Төөгө кумурска кандай кеңеш айтты? Туура айтасыңар балдар. Кумурска төөгө жумуш кыл, эмгек кыл деп айтат. Балдар. Андан кийин экинчи сурообуз: кумурсканын акылын төө туура кабыл алдыбы? Жок, туура кабыл алган жок. Ал баягысындай эле жалкоолугун улантып, ойноп өмүрүн өткөрдү. Үчүнчү сурообуз:
Төөнүн кыйналганын көрүп кумурска эмне деди? Төө кыйналганын көрүп адам сага жардам берет деди. Анда төөгө кандай талап койду? Адам төөгө менден баары бар, сени сактап калыш колумдан келет. Бир гана шартым иштешиң керек. Ушуну менен сабагыбызды аягына чыктык балдар. Анда сабакты жыйынтыктайбыз, балдар. Сабак бүгүн жактыбы силерге? Түшүнүк болдубу? Сабакта эмне тарбия алдыңар? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Төө менен кумурскага класстер түзүп келебиз. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.